Акыркы күндөрү жакшы жаңылыктар жок болчу, бирок бүгүн эң сонун жакшы жаңылык. Бул жаңылык сүрөтчүлөр үчүн. Бул жерде Тардом креативдик үйү сиздер үчүн жакшынакай жерди ачып бермекчи. Ошондуктан Адилет Каиров бүгүнкү сүрөттө айтып бермекчибиз. Так как мы занимаемся развитием творчества, Биз көркөм чыгармачылык менен алек болгондуктан, биз бул жерге көптөгөн өзүбүздүн жаш сүрөтчүлөрдү чакырып, өзүлөрүнүн өнөрүн көрсөтүп, өөрчүтүү үчүн аларга ушундай платформа ачып бердик. Бул бизге келген жаш сүрөтчүлөрдүн иштери. Бул наклейкаларды аябай таланттуу балдар жасашкан. Карасаңар, абдан кооз жана ар бири ар башка, абдан таланттуу балдар. Ушундай таланттар жөн эле өчүп калбасын деп, биз колубуздан келген жардамды берип жатабыз. Бул үйгө келип сүрөтчүлөр өнөрүн өөрчүтүп жана ошондой эле өзүлөрүнүн иштерин элге көрсөтүп сатууга дагы чыгарса болот. Бизге келген жаш сүрөтчүлөрдүн заявкалары аябай көп болгондуктан, биз 2 точка ачабыз. Эки үйгө тең ушундай стеллаждарды коюп, выставка кылып турабыз. Ар бир илинип турган сүрөттө жаш балдардын аттары жазылуу болот. Жана бул сүрөттөрүн сатыкка чыгарышат. Авторство. Бул жер Тардом креативдик үйүнүн 1-чи этажы. Бул жерде жакшынакай жаш сүрөтчүлөр келип, сүрөттөрүн тартып бүткөндөн кийин бул жерге келип жакшынакай тамактарын ичип, эс алса болот. Мынакей урматтуу достор, биз Тардом креативдик үйүнүн 2-чи этажына келип отурабыз. Бул жерде уже жыттанып баштады, баягы чыгармачылык деген жыт. Андыктан келип, ичине кирип көрөлүк. Кандай дейсиздер? Саламатсыздарбы? Мынакей Бишкектин чыгармачыл жаштарынын баары ушул жерге чогулуптур. Привет, ребят! Привет! Привет! Давайте пошумим! I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Существует для вот этого, чтобы про вас знали. Биздин эң бакшы максатыбыз Кыргызстандагы диджитал арт багытын өнүктүрүү. Эң кубанычтуусу Кыргызстанда IT багыт аябай өнүгүп бара жатат. Ошондуктан көркөм сүрөт өнөрү дагы жаңы багытка чыгыш керек деп чечтик. Башкача айтканда, көркөм сүрөт өнөрүн диджитал арт багытына буруп цифрлаштырдык. Бул багыт азыркы заманга аябай керектүү. Анткени көп маркетинг жана реклама жагына керектелет. Бизде диджитал арт сүрөтчүлөр бар, бирок алардын көбүнчөсү өзүнчө эле иштеп жүрүшөт, фриланс аркылуу. Ошондуктан биздин оюбузча ушул таланттуу сүрөтчүлөрдүн баарын чогултуп, бир компания түзсөк деген ойдобуз. Как бы так. Тардом креативдик үйүнүн уюштуруучулары бул жерде өздөрүнүн баягы кийимдерин сатат экен. Орусча айтканда мерч деп коет. Бул жерде көрүңүздөрбү, коркпойм деген жазуу. Бул коркпойм деген жазуу эмнени түшүндүрөт? Уюштуруучулардын айтымы боюнча, ар бир сүрөтчү, ар бир чыгармачыл киши өзүнүн чыгармачылыгын көрсөткөнгө коркпош керек. Андыктан сиздер дагы коркпоңуздар.